Жалал Абад шаарынын тургуну Бегайым Исраилованын үйүнө 3 ай мурун уру түшүп, баалуу буюмдарын алып кеткен. Ал көп патирлүү үйлөрдүн турак жай комитетинин жетекчиси болгондуктан ага тактама жаздырууга келген жарандар уурулукка күбө болгон. Ошол күндөн бери үйүнүн айланасында чоочун адамдар пайда болсо, кооптонуп жатканын айтат. Лично мен үйүмө киришти да, ошол күнү 26 немеде октябрда мен үйүмө кечки саат 7-де бир справка келип атат да. Справка келип сураса, эже бир үйдөн уруу чыгып атат да, кадимкидей элечи. Анан ал бала ойлоп тур, теги эженин баласы окшойт, анан же указывай справка алып алайын депчи. Анан справка бериңиз, мен ушу атай справка келдим эле десе, бирөө чыгып атат неме депчи. Эртең келет тамком депчи. Эртең келсең деп эле анан не кандай справка деп кадимкидей ал баланы метиркесин алып атат да. Метиркесин көрүп атат. Анан мен үйүмө жанакы эшигимен письмолор келген экен Бишкектен. Аларды окуптур, уручу кирип кадимкидей өзүнүн үйүндө эле саат кечки маал саат 7:11-де кирип атат. Мындан башка да бул көп кабаттуу үйдө 1 ай аралыгында эле 5 патир тонулгон. Дээрлик эч кимисинин уурдалган буюму кайтарылып, айыптуулар жазасын алган эмес. Бирок уурдагандар кармалып, арасында иши сотко өткөндөрү бар. Соттор кылмышкерди улам эле эркиндикке чыгарып салууда дейт. Андан кийин Шевченко 7-домдо эле 42 квартирада 180 миң акчасы менен телефон алып чыгып кеткен. Күндүзү саат 9-да эле аңдып турушканда ал ишке кетер эмес сразу кирген. Андан кийин эле 39 квартирага кирип, анын үйүнө бир күн жатып эле Россия кеткен болчу, 3 жылдан бери жок эле. Анан ушу жанакы мына биздин Тегара 10-домго кирген эми сотто жана Шевченко 7-39 квартира, 42 квартиралар баары сотко берген. Соттор чыгарып жиберди. Уурулардын кылтагына айланген шаардын дагы бир тургуну Осмон Улам Садыр уулу өткөн жылы үйүндөгү бир канча буюмдарын каракчыларга алдырган. Милицияга арыз жазып даттанганы менен эч майнап чыкпай жатканын айтат. Айтымында 5 айдан соң ууру табылып, ал күнөөсүн мойнуна алган. Кийин тергөөчүлөр биз далил таппай жатабыз деген шылтоо менен аны коюп жиберишкен. Ал ууру кантип киргенин, эмнени алганын баардыгын айтып берди тергөөчүчү. Кайсыл улуттагы жаран экенден бери айтып берди. Ана тергөөчү айтты, кийин сурасам, биз ууруну бардыгын ууру мойнуна алып атат, бирок эч кандай далил жок болуп атат дейт. Анан бир туруп ишенбей кетет экенсиң кайра. Ууру бардыгын мойнуна алып атса, кантип киргенин көргөзүп атса, анан далил жок, ишти жылдыра албай ачкандачы. Анан балким ууру менен булар сөз бир болуп атабы же ууру менен достошуп калганбы деген дагы ой болот да. Мындан 15 күн мурун Жалал Абад шаарындагы дарыканада каракталды. Анда 2 жаран медициналык бет кап тагынып, сатуучу кызды бычак менен коркутуп 11 миң сомдой акча алып качып кетишкен. Көп өтпөй шектүү катары 21 жаштагы шаар тургундары кармалышкан. Жалал Абад шаарында уурулук көбөйгөнүн, үйлөрдү, унааларды карактап кеткен учурлар арбыганын милиция да танбайт. Калаада жыл жаңыргандан тартып 1 ай аралыгында эле 44 уурулук фактысы катталган. Алардын ичинен 14 кылмыштын бети ачылыптыр. 30 кылмышы учурда өндүрүштө тергелип жатат. Бирок баса белгилеп айтып кетишим керек, ошол 44 уурулук фактысынын ичинен 17си булар белгисиз жагдайда өздөрүнүн чөнтөк уюлдук телефондорун жоготуп алган учурлар болгон да. Мындай уурулук фактысы көбөйгөнүн социалдык абалга жана пандемиялык кырдаалга байланыштырышат. Ошол эле учурда уурулардын жазасыз калып жатканы алардын жаңы кылмыштарга коркпой баруусун шарттаган. Мурда эски кылмыш жаза кодекси боюнча өнөкөт кылмыш деген бар болчу. Демек, жаран кылмыш кылып, экинчи жолу кылмыш кылса, ага кечирим жок болчу. Ал сөзсүз түрдө камак жазасы белгиленчү болчу. Бүгүнкү күндө өнөкөт кылмыш алым салынган. Демек, соттуулугу жоюлгандан кийин кылмыш жасаса, ал биринчи жолу кылмыш жасагандай эле жазага тартылат. Ошондуктан баягы алсак тиги чыгымдын жеңилдигинен анын менчик ээсинин тосмо арызынын негизинде бул баягы пробация деп коет, сыртка шарттуу соттоо менен чектелет. Жалал Абад шаарында өткөн жылы уурулук жогорку чекке жетип 255 факты катталган, анын 159-нун бети ачылган эмес. Буга чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында да Жалал Абад шаары кылмыштуулуктун бетин ачууда эң төмөнкү көрсөткүчтөр менен район шаарлардан акыркы орунду камсыздап тиешелүү чаралар көрүүлөрү белгиленген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.